Салам алейкум достор. Түштүк Кореядан барыстыра салам. Достор, бүгүн бизде кезектеги погрузка Түштүк Кореядан Ошко. Эки Портер, Chevrolet Trax жана Sonata автоунаасы жүктөлмөкчү. Клиентке алынган бардык машиналар достор. Так, Портерибиз 2020-жылкы механика. Бул биздин коллегалардыкы. Элгис Рейнг деп өзүнүн немелерин жармаштырып койгон. Просто биз жүктөп беребиз. 2019-жылкы механика. Булардын баалары канча болду? Так маалымат жок. Бирок Кореядагы баалар могу ушундай модон комплектацияда болгон болсо, булардыкы кымбат эле болот. Экөөнүн айырмасы достор, бул каймак түстө, бул апапакай жана бул мачавина суусу бар. Ушундай. А мында жок. Булардын баасы механикалар ушундай болгон болсо, плюс-минус 7,5-8 миң доллар, 9 миң долларга чейин болот. Булардыкы болсо деле ошондой эле баадан башталып, ошондой болуп калат. Эгер голд болгон болсо, чыныгы голд, алар кымбат болот дегендей. Так, бул жакта Chevrolet Trax, бул бизден клиентке алынган. Жалал Абадка барат буйруса. 2019-жылкы Chevrolet Trax. Комплектациясы да жакшы, LT. Замена жок, краска жок, таза. Chevrolet Trax'тан бизде азыр дагы наличие 2 штук калды. Мындан көп эле болчу. Так, дагы бир Sonata автоунаабыз кайсыл жерде турат, аны издеп табыш керек. Так, өзү бул менен кошо Avante жүктөлмөкчү болгон. Мен Avantемди ушул жерде чогуу иштеген досубуз мага бер, ушу мен жүктөп туруп неметейин, меникиге батпай калат экен. Avantени мен жүктөйүн дагы, Sonatаны сен жүктө деп составтын да алмаштырып койдук да. Avante клиентке алынган болчу, бирок ал жүктөлүп кетти. Азыр эми бул жактан Sonatаны таап аны жүктөйбүз. Буйруса погрузка башталды достор. Портерлердин бамперлери чечилет. Эки Портер, Trax жана биздин сары жөжө кайда кетти? Контейнер биздики бул. Буйруса оозду ачтык. Эми паттыратып жүктөп салсак кетебиз. Биздин контейнер. Бул жакта контейнер номер 8950 аягы. 1, 2, 3, 4 сары жөжө келди. 4 состав. Так, биринчи портерибиз өз ордун тапты буйруса. Достор, бул портердин өзгөчөлүгү модон болгону менен 6 курчок, борту кыска. Обычный 7 курчок болсо бардыгы, мунуку 6 курчок. Жана дубль кабинанын бортундай болуп калат да, ошондой кыска. Экинчи портерибиз кирип баратат буйруса. 3 жана 4 дөңгөлөктөр чечилди. Лифтте даяр буйруса. Бул жакта матрас жана 2 Портер даяр. Элеф буйруса кирип баратат. Sonata. Trax автоунаабыз кирип баратат. Буйруса. Мага достор, буйруса сонун болуп жүктөлдү. Эки четине матрастан коюп койдук, чыйылып кетпесин деп. Мага достор, буйруса контейнерибиз бүттү. Эшиктери жабылды, пломбадан койдук. Эми бул жактан документтери бүтүп, анан чыгып кетет Кореядан. Бул жактан документ бүткөнгө чейин дагы бир 2-3 күн кетип калат.
эгер арасында бир машина документи кечиккен болсо бир жумада туруп калышы мүмкүн да. Мисалы бүгүн жүктөлдү, эртеңден чыгып уже жолго чыкты деп эсептеп албаш керек да. Бул жактан да документтерге убакыт бир 3-4 күн кетет. Ошону эсепке алып коюш керек да. Көпчүлүгү жүктөлгөн күндөн эсептеп алат да. Анда туура эмес болуп калат. Себеп бул машиналар урдалганбы, штрафтары жокпу, ошондойлору текшерилип, анан уруксат берет Кореядан чыгарганы. Ошондон кийин жолго чыгат. Ошол. Баарыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө эсен аман жетип алсын, дуа кылып коюңуздар. Салам алейкум.